ким биринчи келип эле заявление жазып койсо ошондуку прав болуп калып атат. Эми митингге чыгабыз аны. Мен дагы айтып коеюн. Эгерде уландардын жанагы Козуев, Алтынбек, жана мен айткан балдар эгер бычак сайбаган болсо муларды эч ким урбайт болчу. Сознание ясное дейт, поведение адекватное дейт, на вопрос отвечает правильно, патологических и минимальных знаков нет дейт. 14 күнү. Аялы уландын. Операцияны башына жасаганга макулдук берип атат. Жана урматтуу президент, урматтуу государственный комитеттин төрагасы жана генеральный прокурор. Мен сиздерге кайрылып кетерим себеби сиздер билесиздер. Мен көп жолу телевизордон дагы бүт жерден уступат этип келип атам. 5 октябрдан 7 октябрга чейин Кыргызстанда ыңкылап болду. Эми орустар айтканда революция болду дейт. Эми бул эски бийликти кетирип, жаңы бийлик келсин деп, себеби эски бийлик уже элдин каны ичип бүткөн болчу. Эми 7 октябрь күнү 2020 жылы бүт Кыргызстанга чыккандай эле биздин ак сели дагы чыкты. Şu eski birlikte getirip жаңысын калтырайлы деп. Ошондо кичине бир баягы 500 адамдай чыгып, стычка болду деп коет орустар. Ошонун ичинде Жаманкулов Улан деген таяк жеп 7 октябрда больницага түшүп 2 сааттан кийин Жалал-Абадтын областын больницасына алып барып 13 октябрь күнү Бишкектеги национальный госпитальга алып барып башына операция жасатып туруп 23 октябрь күнү ал өлүп калды. Эми азыр хронологиясын айтып берейин аны. Менде мындай полностью документтер бар уже. Тактала турган. 7 октябрь күнү Улан башына таяк жегенде, больницага түшкөндө врачтар жазып атат бул жерден. Уландын состояниясы ясное, менингиальных знаков нет, эчтемеси жок деп. Ал жерде только башында ранасы болгон. 2 сааттан кийин Уланды туугандары почему-то Жалал-Абад областынын больницасына алып кетип атат. Ал жака алып барганда дагы мына 7-нен баштап менде кагаздар бар бул жерде. Бул уголовный делонун ичинде турат. Ал жерде де жазып атат, мына окуп берейин, чтобы чүлүктүү болсун деп. Уландын сознание ясное, поведение активное, на вопрос отвечает правильно, патологических и менингиальных знаков нет дейт. 9 октябрь күнү Уландын башына рентген жасайт. Рентген салганда рентгенде перелом жок деп чыгып атат. 13 октябрь күнү почему-то анын туугандары биз бул жерден алып кетебиз, Бишкекке апарып лечение кылабыз деп туруп, ошол убактагы министр Абдыкеримов Сабыржан Токтосуновичтин аралашуусу менен Бишкектеги национальный госпитальдагы нейротравма 2-ге апарып жаткызып атат 13 күнү. 13 күнү врачтар көрүп атат Бишкектеги национальный госпитальда. Бул жерде бул жерге де жазып атат. Уландын общее состояние, сознание ясное, патологических и менингиальных знаков нет дейт. 14 октябрь күнү эрте менен Уландын башына рентген тартты. Рентгенде врач жазып атат, башында перелом жок деп. 14 күнү мына МРТ деп жасады Юрфада. Saat 11'lerde. Бул жерде дагы жазып атат. Уландын башында эчтеме жок, перелом да жок, ушиб головного мозга да жок, гематома да жок дейт. Эми бул жерден бир кызык жерин сизге айтып берейин. 14 күнү мына уголовный делонун ичинде бар. Уландын аялы Нургүл деген экен. Нургүл беле? Нургүл деген. Ал болсо почему-то врачтарга мынакей тартып алсаңыздар болот. 14 күнү Уландын башына операция жасаганга макулмун деп кол койдуруп берип атат. 15 октябрь күнү муну карап көрсөңөр, врачтар Уландын башында эчтеме жок экенин билип туруп, башына операция жасап атат. И бул жерден жазып атат, якобы Уландын башында импрессионный многоскольчатый перелом деп.
Эгер андай боло турган болсо рентгенден көрсөтүш керек болчу да. КТРдин компьютер томографияны көрсөтүш керек эле. Ал да жок. Андан кийин 23-үндө каза болуп калды. 23-үндө каза болуп калганда уланды Пакыров деген экспертиза өткізген. Бұл Республиканский центр судебной медицинской экспертизы при Минздраве СССР дейді. Минздраве Кыргызский РСФ деп тұрады да. Ошол жерде мына 23-інде экспертиза өткізген. Почему-то Пакыров бардығын мына жазып атат. Эчтеме жок деп еліп тұрып, аяқ жағында выводында жазып атат. Якобы уланның башында гематома бар, ушиб головного мозга бар. Анан линейный перелом бар деп жазып атат. А врачтар операция кылып алып, импрессионный перелом десе, это был выдавленный перелом. А эксперт жазып атат линейный перелом деп. А почему-то аяк жагында уланды ковидтен өлдү деп коюп атат. Мына ковид деп жазып коюп атат. Уландын причина смерти ковид деп. А булардын ою боюнча ковид дегенде булар кийин муну уланды кайтадан экспертиза өткүзбөйт деп ойлогон да. Вот ошон үчүн дагы мен сиздерге айтып коеюн. Эчтемеси жок болсо дагы, почему аялы уруксат берип атат? Врачтар билип туруп мезгилде операция жасады. Эгерде уланын башына операция жасабаса, улан өлбөйт болчу вообще. А ковидте болгон эмес. Уландын башына операция жасап жатып калган үчүн застойная пневмония дейт. Ошодон өлүп калды улар. А өлтүргөндөр башка. Мен ушуну айтып эле келатам. А почему-то азыр бизде сот болуп атат, Шадыбековдун үстүнөн делозу козгоп алып, тергешип атат. Сот болуп атат да. Эми сот азыр өтүп атат. Сот акыйкат болот деп мен ишенем. Бирок бир но болуп атат да. Пакыровду 4 жолу чакырсак да келбей койду. Мына кече сот болмок эле, ага да келбей койду. Сот 2 жолу определение чыгарды. Предоставить принудительно деп. Мына эми 14-ндө сот болот, майда. Келеби келбейби аны ошо Кудай билет болуп атат да. Почему-то мунун үстүндө бирөө тургандай болуп атат да. Менде уже конкретно факты жок. Бирөө айтат тиги бар, бирөө айтат бул бар дейт. Мен аны билгенде айтып бермекмин, фамилия ачарым. Бирок чоң адам бар экени билинип эле турат да. Потому что почему-то бизге керек экспертти алып кел, жок нерсени жазып берген экспертти алып кел десек, эч ким аны алып келбей атат. Биз эми азыр жанагы мезгилде операция жасаган 3 врачты дагы ходатайство киргиздик. Аны дагы алып келгиле деп. Бирок ал дагы пока открытый турат да. Алардын баарын алып келип сураш керек да. Мына мен дагы айтып атпаймынбы? 2 жолу рентген жасаса, башына МРТ жасаса, анан эчтемеси жок болуп атканда эмне үчүн 15-ндө операция кылып атат? Анан дагы бир кызык жерин сиздерге айтып коеюн. Ал операция жасагандан кийин 15-ндө, 19-ндө башкадан МРТ өткүзүп атат тигинин башына. Башына МРТ өткүзсө, ал жерде жазып атат, врачтардын операция жасагандан кийин башында уланды гематома пайда болду деп. Анан дагы бар башка нерсеси бар да. Муну заключение сизге көрсөтүп коеюн. Операция жасагандан кийин мына уландын мезинде внутримозговая гематома пайда болуп атат. А муну жазган нерселердин бардыгы бул калп. Ушуну бардыгы врачтар жасаган. Операция жасады. Эгерде операция жасабаса, улан өлбөйт болчу. Мен силерге аны ачыгын айтып коеюн. Бул жөнүндө айтып берейин. Себеби бул уланды эч ким урбайт болчу. Потому что уланды урар алдында биринчи Крупускайдан келген балдарга булар бычак сайган. Ал жерде Козуй Алтынбек деген дагы бир кимеле? Нусу деген балдар бар экен. Дагы бир 2-3 бала бар. Анын бардыгына бул балдар заявление жазган. Почему-то вот на бүгүнгө чейин аларды эч ким тергебей атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, однобокой болуп атат депчи. Бул жерде бирөө барга окшоп атат да. Бирок мен аны ким экенин таба албай атабыз. Эми аны аракет жасак, аны баары бир табабыз анычы. Ошон үчүн мен улуу урматтуу президентке, генеральный прокурорго, анан Камчыбек Кыдыршаевке айтып кетет элем да. Ушуларды бир объективный текшертип берсеңер, эми азыр жакшы болот эле дейм да. Себеби эмне? Бизде аксыда мен айткандын бардыгы уже документтерди билет. Уланды ургандан өлбөгөнүн бардыгы билишет мунучу. Только эгер врачтар операция жасабаса, өлбөйт болчу да. Анан мен бул боюнча мен Минздравга письмо жазгам да. Жазсам до сих пор карабай атат. Карабай атат. Ушул жерде кызык болуп атат да. Мен жазып атам, ай бул башына операция кылса өлбөйт эле. Эмне үчүн
эки эренгенде эчтемеси жок болсо, ошонун жанагы Юрфада МРТдан 14-ünde эчтеме жок болсо, почему мезине операция кылып атат десек, ал жактан да турмуз. Биздин жазган нерсени эч ким карабай атат да. Алар жөтөлүп эле койсо элдин баары жүгүрүп атат. Булар жөтөлүп калды депчи. Эми ал факт соттун корозунда болду, сот бүткөндөн кийин. Ал жерде эми сот караш керек болчу, анда милициялар ушундай болуп калып атат эми, ал жерде өлгөн тарап кыйкырып атат. Мен ал өлгөн тарапка да айтып кеткем. 5-январда кыйкыргам. Муну врачтардын күнөөсүнөн өлүп калды деп. Эми бир адам келип туугандарды менден сураган жок да. Мен айтат элем да, мына менде документтер бар. Муну бул жерде специально бул врачтар башына скальпель же качы сайган бул жерге. Специально мына карасаңар, внутренняя мозговая гематома деп атат. Если МРТде эчтеме жок болсо, мына муну МРТде эчтеме жок деп берип атат. Анан каяктан пайда болуп калды ал? Азыр биз баары бир Аксейил ушундай да закондоштуруп келгенбиз. Уже мурунтан эле Союз келден бери айтып келет Аксейил закондой болсун депчи. Эгер биздин талаптар аткарылбай турган болсо, биз эми мирдин митингге чыгабыз да, эмне кылабыз эми? Карап отура беребиз, биздин балдарыбыз соттоп салса боло берет буларга депчи. Андай болбойт да. Митингге чыгабыз аны. Мен дагы айтып коеюн. Эгерде уландардын жанагы Козуев, Алтынбек, жана мен айткан балдар, эгер бычак сайбаган болсо, буларды эч ким урбайт болчу. Өздөрү баштап атат да, мындай да. Ким бизде ошондой болуп атат да азыр. Ким биринчи келип эле заявление жазып койсо, ошондуку прав болуп калып атат. Эми однобокий ошондой болуп атат. Эми азыр сот болуп атат. Бирок эми чындык болот деп эле биз үмүт кылабыз да. Закондо точно жазып турат да. Эгер күнөөсү болсо, күнөөсүн алат, күнөөсү жок болсо, күнөөсүн албайт деп. Мен анан облус прокурорго жазып кирдим. 13-статья бар. Несколько раз айтып атам, сен көрүп турасыңар. Бул жерде күнөөлөр башка. Күнөөсү жок болсо, аны уже сот болуп атканда обвинениеден отказывать этиш керек деп жазып турат, обязан депчи. Эми алардан күтүп атабыз, эми кандай ответ алабыз, аны билбейм эми. Ошондой. Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып. Менин фамилиям Шадыбеков Кубат Жумабеков деген. Мен Бишкектен болом. Ошондой. Мен азыр жанагы Шадыбеков Жылдыз дегендин закон эмес, представитель по доверенности деп коет ошондой. Закон позволяет да. Перелом болсо мындай болот. Бул жерден тиги көрбөгөндөр биз көрдүк, башына арматура менен анан труба менен урдуп атат. Бирөө айтып атат, железный бита болчу депчи. Железный бита ал 50 килограмм болот. Уланын башына эчтемеси калмаган эмес. Эгер труба болсо мындай болот. А врачтар жазган импрессионный перелом мындай болот да, мына. Вдавленный переломду буларды импрессионный перелом дейт. Ушунун баардыгы рентгенден көрүнүш керек да. Рентгенден көрбөсө МРТден көрүш керек да. Ушунун баардыгы жок болуп атпайбы? Значит, уланын башына перелом болгон эмес. Бул мына атлас карап алгыла. Айтып берейин эми, чтобы понятно болсун да. Мына биринчи больницага түшкөндө мынакей уландын история болезни мына. Заверенный. 700-інде. Мына түшкөндө, мына бул жерде окуп койсоңор болот да. Түшкөндө мына 700-інде түштү. 700-інде түштү да. Мынакей врачтардын жазганын окуп алам мынакей. Что баягы голословно болбосун да мынакей. Сознание ясное деп атат. Головокружение нету деп атат, эчтеме жок. Мынакей менингиальных патологических знаков нет деп атат. Андан кийин мына 2 сааттан кийин почему-то родственниктери Жалалабадка алып кетти да. Жалалабадка алып кеткенден кийин мына Жалалабадка барып ал больницага түшүп атат. Больницага түшкөндө мынакей бул мен аяк жагын көрсөтөм себебин азыр. Больницага түшкөндө мынакей врачтар Жалалабадкага жазып атат мынакей. Сознание ясное дейт, поведение адекватное дейт, на вопрос отвечает правильно, патологических и менингиальных знаков нет дейт. Мына ушундан баштап мына 13-үнө чейин ушундай эле бир эле ушундай, потому что башка эчтемеси жок болчу да. Анан мынакей мен сизге бул жерден көрсөтүп берейин мынакей. 9-ында уланын башына рентген жасашкан. Мына бул жерде жазып атат. Башында перелом жок деп тартып алсаңар болот да. Тартып алсаңар болот. Мына бул жерде дальше жазып атат. Бардык ордунда да сознание ясное. Бул мында. Андан кийин мындакей. Бул жерде 13-інде жазып атат. Почему-то мына 13-інде булар жазгандан отказ берип атат, мына карагыла. Родственники больного отказываются от продолжения лечения дейт да. Биз Бишкекке барышыбыз керек дейт. Значит, кто-то заказывал, наверное, да? Тиги жактан общий язык таба албай калды да. Так получается. Мынакей Бишкекке жөнөткөндө мына мындай сотрясение головного мозга деп атат. Бул жерде перелом жок да. Ушуп жок, и гематома да жок. Эми дальше көрсөтүп коеюн, анан сизге дагы бир кагазды көрсөтөм. Азыр биринчи бул жагын көрсөтөйүн. Мына Бишкекке баргандан кийин
Бишкекке баргандан кийин мына мен официальный запрос менен алдым. Официально мына Бишкекке запрос менен алдым да. 14-түндө МРТ боюнча Канаев деген башына операция жасаган жөнөтүп атат да. Канаев деген мына результатын алып атат бул жерде 14-түндө Жаманкуловдун. Мына окушсаңар мына бул жерде перелом бар бекен, эчтеме жок. Түшүнүңөрбү? Мына көрдүңөр, а? 2 жол рентген жасап атат, перелом жок. А ошол күнү эмнеде 14-түндө республикалык больницадан да тарткан мунучу. Перелом жок, эчтеме жок деп атабы? Мына муну эми карап тургула. 14-күнү, мынакей, 14-күнү аялы уландын. Операцияны башына жасаганга макулдук берип атат.